Шейх Чубагажы Жалилов өзүнүн мечиттен жардам катары берүүгө даяр экенин билдирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде ким жалпы элдин көйгөйүн өзүнүн көйгөйү деп билбесе, ал бизден эмес деп айтылган. Урматтуу саламаттыкты сактоо министрлиги, урматтуу штаб мүчөлөрү, эгерде зарылчылык болсо, жардам катары биздин мечитибизде обсервацияга имарат катары берүүгө даярбыз. Мечитибизде быйыл толук ремонт болгон, акталып, сырдалган. Ичинде кондиционерлери бар, дааратканасы сыртта, жылуу суусу бар, централдык канализацияга кошулган. Дарыгерлерге ылайыктуу дааваткана кабинети бар. Тамак жасап ичкенге ылайыктуу дагы бир кабинети бар. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарды отко салган учурда ар ким колунан келген аракетин көрүп куткаргысы келип жатса, бир чымчык оозуна суу толтуруп барып отко төгөт. Аны көргөндөр күлүп, "Ай сенин ошол сууңа ошончо от өчөбү?" десе, аны билбейм, бирок менин колуман келген аракетти кылып жатам. Ар ким колунан келгенине жооп берет деген сыңарындай, биз дагы колубуздан келгени ушул. Аллах таалам элибизди ар кандай балелерден, оору сыркоодон сактасын. Бир тууганыңар Чубагажы Жалилов. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.